2012 жылдан бери сүттү кайра иштетүү жаатында иш алып барып келген Ат башы сүт заводу жылына 55-60 тонна сүт азыктарын өндүрөт. Аталган жайда сырдын 5 түрү чыгарылып, 53 кызматкер жумушчу орну менен камсыз болгон. Продукция өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү максатында Калинин айылына долбоордун негизинде жаңы уй фермасы негизделди. Ага каржылык колдоону Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду көрсөттү. Ал эми USAID жана Агахан эл аралык уюмдары жабдууларды алууга грант бөлүп берген. Российский фондтон бул ферманы салганга 40 миллион каражат, сом менен 40 миллион сом каражат алдык. Анын 28 миллиону бул ферманын курулушуна кетти, 12 миллион Чехияда мал сатып алганга кетти. Ошондо эки багытта кетти. Турган турпаты көрүнүшү башкалардан айырмаланган бул уйлардын породасы Мон Бильярд деп аталат. Анын башкалардан айырмасы климаттын кайсы гана түрүнө болбосун чыдамдуу жана ошого жараша ири көлөмдө сүт берет. Ушул өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жаңы ачылган уй фермага алардын 64-ü алынып келди. Уйларга күнүнө 3 маал чөп салынат. Азыр түшкү чөбү салынат. Булардын тоютту жөнөкөй эмес, кадимки эле чөпкө арпанын жана жүгөрүнүн кошулмасы аралаштырылат. Саан уйдун бирөө суткасына 20-25 литрге чукул сүт берет. Чех өлкөсүнөн келген бул жандыктар алгачкы төлүм берип, Ат башынын климаттык шартына оңой эле көнүп кетти дешет адистер. Анча-мынча адаптация болгучу көп барды, көнгүчө. Кичине ооруп, кайра оңолуп атат ошондо. Биздин чөп эми экологически таза болгондон кийин чөбүбүз күчтүү болгондуктан көтөрүп кетип атат. Ал эми жеке ишкер Темирбек Сыдыков Акжар айыл өкмөтүнө караштуу 5 гектар муниципалдык жер аянтынын 2 гектарына 1500 түп чычырканак отургузган. Андыктан анын күнүнүн басымдуу бөлүгү мына ушул талаада өтөт. Мээнет төгүп анын жемишин таткысы келген дыйкандын болжолунда бул жаш көчөттөр 3 жылдан соң гектарына 10 тоннага жакын түшүм берет. Негизи алтайский сорт бул биздин жапай сорттон айырмаланат да. Бул мөмөсү чоңураак, анан түшүмдүүлүгү биздикине караганда абдан жогору да. Чырнактын ашы эң биздин шартка ыңгайлуу мөмө болуп эсептелет экен да. Бул суук жерге чыдамдуу болот экен. Анан туура эмес түшүнсө, туура эмес эме болсо, технический жагынан эме болуп калса, мен түшүнөм. Айыл чарбасындагы мына ушундай арымдуу иштер тармакты жакшыртуу максатында уюштурулган облустук семинарда тааныштырылды. Анда жерлердеги айыл өкмөт башчылары үчүн мастер-класстар уюштурулуп, тажрыйба алмашууга жакшы аянтча түзүлдү. Келгендер район аймагындагы уй фермасынан сырткары балык чарбасынын иши менен таанышып, жаңы курулган Аю Мамалак балдар бакчасында болушту. Жалпысынан көрсөтмөлүү семинар катышуучулар үчүн пайдага турду. Айыл өкмөттөр, акимдер, жетекчилер бири-бири менен тыкыз таанышып, байланышта болуп, ушу эртең иш алып барып кеткенге да биринен бири чалышып, сурап турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул ынтымакка, бири-бирибизге ишенимге алып келет. Бул уй 36 градуска чейинки суукка байымдуу экен да. Ошол себептен ошол породаны биз аябай жактырып калдык. Кудай буйрса, ошол Актала айыл өкмөтүнүн телефон номурун алдык. Тукумдарын Кудай буйрса ушул Актала районуна дагы жайгаштыралы. Анча ошо Тоолокмолдо айылына дагы бир тажрыйба кылып, ушу жайылталы деген ойдобуз да. Облустун негизги багыты мал чарбасы болгондуктан асыл тукум фермаларды көбөйтүү, тоют базаларын уюштуруу, айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу менен чет өлкөлөргө экспорттоо боюнча иш алып баруу башкы талап. Бул жааттан алганда тажрыйба алмашуу максатында уюштурулган иш-чара өз максатына жетти. Эми айыл чарба тармагын комплекстүү өнүктүрүүгө карата өткөрүлгөн семинар башка райондордо да улантылат. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Ат башы району.